Тууну өзгөртүү мыйзамын Жогорку Кеңештин комитети колдоп берди. Мифедрон менен чет өлкөлүк жаран кармалды. Рух Ордо борбору мамлекеттин балансына өттү. Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда дароо кабыл алды. Эми мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш жалпы жыйынында талкуулайт. Мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорунун демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаттары Нурланбек Шакиев, Улан Примов. Корея Бишкектеги жугуштуу дарттар ооруканасынын жаңы корпусун курууга $27 миллион насыя бөлөт. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кечээ оорукананы функционалдуу жакшыртуу боюнча министрлер кабинети менен Кореянын экспорттук импорттук банкынын ортосундагы насыялык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карап жактырды. Макулдашууга 2023 жылдын 21 августунда Бишкек шаарында кол коюлган. Жугуштуу оорулар клиникасы өлкөдөгү эң көп ооруларды кабыл алат. Коронавирус пандемиясы учурунда бул клиника кызыл аймак болуп, оор бейтаптар жаткан. Коомчулукта өлкөдө заманбап ооруканалардын жана адистердин тартыштыгы көп талкууланып келет. Рух Ордо борбору мамлекеттин балансына өтүп, республиканын бюджетине 537 миллион сом кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык УКМК тарабынан Камчы Көлбаевдин кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүштүн материалдарынын негизинде жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын алкагында 2023 жылдын 21 ноябрында уюшкан кылмыштуу топту каржылоого катышкан жаран кармалган. 2023 жылдын 18 декабрында аталган жаран Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан Рух Ордо туристтик экскурсиялык борборун мамлекеттин балансына өткөрүп, республикалык бюджетке 537 миллион сом кайтарды, деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары УКМК тарабынан Камчы Көлбаевге таандык мүлктү аныктоо жана мамлекетке кайтаруу боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. УКМК тарабынан синтетикалык баңгизаттарды жеткирүү жана таратуу боюнча дагы бир каналга бөгөт коюлуп, эл аралык баңгизат кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Чүй облусунун Аламүдүн районунун Константиновка айылына жакын жерде ак жол көзөмөлдөп өткөрүү пункту Бишкек шаарынын Унаа жолунда 30 жаштагы жана 31 жаштагы 2 чет элдик жаран кармалды. Алардын жанынан жалпы салмагы 2 килограмм 800 граммды түзгөн синтетикалык мифедрон баңгизаты алынды. Анын базар баасы 1 грамм 6000 сомго бааланып, Кыргызстандын аймагында кармалган банги жүктүн баасы болжол менен 15 миллион сомду же 168 000 АКШ долларын түзөт, деп айтылат маалыматта. Кармалган чет элдик жарандар тергөө амалдары бүткөнгө чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда бул банги каналынын башка мүчөлөрүн аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары уланып, бул багытта активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын финансы министрлиги Газа секторунун элине жардам берүү үчүн акча каражаттарын топтоого атайын мультивалюталык эсеп ачты. Бул тууралуу маалымат 18 декабрда аталган мекеменин расмий сайтына жарыяланды. Төлөм коду 14411100 учурдагы жардам. Ведомстводан эсеп ачуунун максаты ыктыярдуу жарандардан жана юридикалык жактардан Газа секторунун калкына жардам көрсөтүү экендигин кошумчалашты. Хамас башкарып келген Газадагы саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Жөөт армиясынын аскердик операциясынан бери дээрлик 19 000 адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. Кытайда 6-2 балга жеткен жер титирөө болуп, каза болгондордун саны 111 адамды түздү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка караганда, жер титирөө 18 декабрда Пекин убактысы боюнча саат түнкү 12 чамасында болуп, гипоборбор 10 чакырым тереңдикте жайгашкан. Жер титирөөнүн очогу Кытайдын түндүк батышындагы Люгоу кыштагында болгон. Үйлөр, жолдор жана башка инфраструктуралар жабыркаган. Бир катар айылдарда электр жарыгы жана суу үзгүлтүккө учурады. Издөө куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн кырсык болгон жерге 580 куткаруучу, 88 өрт өчүрүүчү унаа, 12 издөөчү ит жана 10 000ден ашык техника жөнөтүлгөн, деп берилет билдирүүдө.